Алтын Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Ушу мыйзамды кабыл алып атканда аябай этият болсок да, мен билишимче талкууда Султанбай Айжигитовдун аябай толгон токой сунуштары болду. Бирок азыр эми жазуу жүзүндө сунуш келип түшкөн жок деп атат. Депутат дайым эле жазуу жүзүндө бербейт. Мыйзам талкуу болуп атканда сунуштар кетет. Ошонун баарын жазып олтуруш керек. Ошол экинчи окууга, үчүнчү окууга депутаттын кайсы сунушу кабыл алынды, кабыл алынган жок, ошол боюнча комитеттин төрагасы ушул жерде маалыматты бериш керек да, министрликтер менен чогуу. Анан экинчиси, Талант Турдуматович, талкууга мониторду ачып койсоңуздар, бизде жакшы эмес практика болуп калды. Мыйзамды парламент кабыл албай, мыйзамды комитет кабыл алып калып атат да, бул жакшы эмес. Биздин дагы укугубуз болушу керек ал жерге айтууга. Комитеттин сунушун гана добушка коюп кетип баратабыз, ошону менен кабыл алынып кетип баратат. Бул жакшы эмес практика. Жайыттар маселеси Кыргызстандагы эң социалдык нааразычылыкты жаратуучу маселе. Биз мындан абдан этият болушубуз керек, абайлашыбыз керек. Азыр алдын ала тиги бир аз жакшы тезирээк иштеген азаматтар биринчи жазылып калат экен. Талант Турдуматович, мен сизден суранам, жарыш сөзгө дагы, суроого дагы жазып койсоңуз. Урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, экинчи окууга алып келгенде дагы Талант Турдуматович моомдай режимде болуш керек. Жана Алмаз Акымжанович айтып атпайбы? Могул жерде сүйлөгөн депутаттардын ар биринин сунуштары кириш керек. Эреже ушундай. Эреже ушундай, экинчи окуунун эрежеси ушундай. Анан комитеттин төрагасы дагы бул сунушка каршы болбогондон кийин добушка койбой туруп эле кайтарып жибериш керек. Ошол экинчи окууга даярдалышы керек. Мүмкүн парламенттик угуу өткөрүү керек. Жерлерден айыл өкмөттүн жетекчилерин, жайыт жанакы коомдордун жетекчилерин алып келип, алардын да пикирин угушубуз керек. Мен жана сөзүмдүн башында айттым, социалдык чыңалууга алып келе турган маселе ушул. Анан моомдай кылабыз, бак тигебиз, тигинтебиз, минтебиз. Завод, фабрикаларды менчикке берип атканда дагы дал сизге окшоп сүйлөгөн. Жок, эч ким сөз көрбөйт. Ошол багытта кетет. Кастрюль чыгарган кастрюль чыгарат, тарелка чыгарган тарелка чыгарат деп. Натыйжада базарлардын бүтүндөй баары эски заводдор менен фабрикалар. Оштогу насас завод эмне болду? Келечек базары болду. Бишкектеги жанакы КСКлар эмне болуп атат? Тигүүчү фабрикалар эмне болуп атат? Ошондуктан башын кылтыйтып чыгарып койгондон кийин ар жагыны жана бир кесиптешибиз туура айтты, калган жагын өзү жол таап алат. Ошондуктан добушка койбой эле экинчи окуу режимине кайтарып жиберишиңиз керексиз. Комитеттин төрагасы макул болду. Рахмат. Коллегаларымдын колдойм, өзгөчө Адахан Кимсанбаевичтен. Биринчи кезекте биз экинчи окуун режимине өткөрөлү, анан коомдук угуу сөзсүз болсун. Коомдук өткөрүү боюнча биз ушул угуудан кийин мына элдин үнүн угуп, ошондон кийин мына ушул мыйзамды карайбызбы, аны улантабызбы, ошондон кийин чечим чыгаралы. Коомдук угуу өткөрөлү. Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Албетте, бул мыйзамды экинчи окууга кайтарып, ошондон ары жок кылыш керек. Чын айтканда ушундай ошого барыш керек. Өтө кызыктуу нерсеге көңүл бургум келип атат. Мына өкмөт азыр ушундай жайыттарды берсек жыргап калабыз деп атат. Кечээ вице-премьер айтып атат, өкмөт пенсия төлөгөнгө милдеттүү эмес деп атат. Бул эмне деген өкмөт болуп атат? Негизги бул элге арналган өкмөтпү? Мына Алмаз Акымжанович, мен сизге эскертип коем. Андай вице-премьер ошол сөз үчүн кетиш керек, өкмөт толугу менен кетиш керек отставкага. Биз элге төлөгөнгө милдеттүү эмеспиз деп. 170 000 жумушсуздарды ким төлөп берет айлыктарына? Алардын отчислениясын ким топтоп берет? Каржылык акчаны топтогула деген. Бул көз караш туура эмес көз караш. Ошондуктан мен толугу менен коштолдум. Бул мыйзам али бери чийки, муну экинчи окууга кайтарыш керек, андан ары балким өзүңөр кайра чакырып аласыңар да, иштегенгечи. Мен силерге кеңеш катары берем. Кайра чакырып алгыла. Керек эмес, ал эч кандай пайда бербейт силерге. Жайыттарды өзүңөр карашыңар керек. Көзөмөл кылышыңар керек. Иштеткен деген бул башка маселе. Ал мүмкүнчүлүк толук бар силерде азыр. Рахмат. Рахмат. 4-нчү микрофон. Берде Балбакиним кайра чыгып эле мен губернатор болуп иштеп туруп, ушул тажрыйбамдын негизинде андай тигиндей деп эле айтып атат да. Хорошо, кандай тажрыйбасы бар экен? 1 жыл губернатор болгондур. Мен 2 жолу губернатор болгон катар киши катары. 4 жыл, жалпысы 4 жыл, 5 жыл губернатор болгон катары киши айтып атамын. Бул керексиз. Бул мыйзам элге да каршы.
мамлекетке, улутка дагы каршы мыйзам. Ошондуктан муну колдобош керек вообще. Чынын айтканда. Рахмат чоң. Мыйзам долбоорун добушка коем. Комитет каршылык жок. Каршылык жок, каршылык жок. Анда сунуш келип түштү. Аталган мыйзам долбоорун экинчи окуу режимине кайтаруу жөнүндө сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 70 каршы 1, бары 71 катталып 90. Сунуш өттү. Мыйзам экинчи окуу режимине кайтарылды. Рахмат, келгендер бар өсеңиздер болот.